Саламатсыңар балдар, бүгін биздин сабакта баштардын алдында мен силерге бир ыр айтып берейин. Саламатсыңарбы балдарым? Сабагыма даярмын. А силерчи балдарым? Ачык менин маанайым. Саламатсыңарбы балдарым? Саламатсызбы. Сизди сыйлап эжеге айтабыз биз саламды. Биздин маанай эң жакшы. Биз сабакка даярбыз. Күнүбүз түнгө алмашып, күн батар кайра таң атар. Күндүрүп алыс жактарга күнүбүз сонун таң атар. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, биз сабакты баштардын алдында баардыгыбыз алтын эрежени эске алабыз. Кана анда балдар, алтын эрежени баардыгыбыз бир кайталайлычы? Кана Сабакта активдүү катышуу, бири-бирин сыйлоо, бирөөнүн оюнуна билүү, убакытты туура пайдалануу, кол көтөрүп жооп берүү. Азаматсыңар, демек сабакта биз баардыгыбыз кол көтөрүп жооп беребиз. Андан эсе балдар үй тапшырманы ачабыз баардыгыбыз. Кана, үй тапшырма. Аштыкты кетебизби? Балдар, үй тапшырма. Кайсы тапшырма берилген силерге? Нурбери. Бурана. Дагы. Андан эсе балдар, биз азыр сабакты баштардын алдында бүгүн аба ырайы кандай балдар? Күн кандай аба ырайы? Суук. Дагы. Жаппай Жагымды жаап атат. Ал эми бул сүрөттү карагачы балдар. Демек бүгүн күндү күндүркүп, күндү эмне тосуп калган балдар? Булут. Анда балдар биз азыр ушул булуттарды күндөн ажыратыш үчүн мен силерге үй тапшырманы дагы суроолорду булутка каткам. Ошол суроолорго жооп беребиз, балдар. Кана, андан эсе кол көтөрүп жооп беребиз. Нурбек окуңуз. Бурана эмне максат менен курулган? Эже Мессиздин суроосун нече жооп берет? Жоопкерчиликтин бир катуу кармашында шаар талкаланганда Бурана сакчыларга курулган Бурана калып калган. Азамат. Экинчи сурооңуз ким? Аманат. Бурана кайсы областта жайгашкан? Эже Мессиздин суроосуна жооп берип, Чүй областында жайгашкан. Азамат. Бурана демек Чүй областында жайгашкан. Ал эми үчүнчү булутка ким жооп берет? Жакшык. Эмес, суроосунда жазылып, бул Япондора кастык кылгандар эмне болушту? Алар 7 күнгө жетпей эле көз жумду. Азамат, демек 7 күнгө жетпей көз жумду. Акыркы булутту ким жооп берет? Нурбери, кайрылган Нурбери. Эже Мессиздин суроосуна нече жооп берет? Кыргызстанда канча област бар? 7. 7 област. Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүн сабакты баштардын алдында биз андан эсе балдар, мен силерге Бурананын сүрөтүн эмне кылып берейин эле? Тартып берейин. Анда тарткан сүрөтүңүздү тез-тезден досторго эмне кылып жакшыртып чыгыңыз. Екінші топқа тартынады. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, биз азыр эки топко бөлүп алайлар. Биринчи топтун аты достук деп аталат. Ал эми экинчи топ ынтымак деп аталат. Эмне себептен биз достук жана ынтымак деп атап койдук? Буну биз сабактын жүрүшүндө дагы кийинирээк эмне кылабыз? Толуктап кетебиз. Анда балдар, достук жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Кимдер айтат биринчи топтон? Аманат. Мен сиздин суроосуна нече жооп берем? 100 сомдон болгончо 100 тоосун болгон жакшы. Демек 100 тоону болгончо 100 тоосун болсун. Ал ынтымак тууралуу кандай макала каттарды билесиңер? Адил. Мен эже Мессиздин суроосуна нече жооп берем? Ырыс алды ынтымак. Азамат, ырыс алды ынтымак деп. Эми балдар, баардыгыңар бери караңарчы. Доскадан эмненин сүрөтүн көрүп атасыңар? Арстан менен күчүк. Арстан менен күчүк. Бул бүгүнкү биздин өтө турган сабактын картасынын чыгармасы балдар. Эми арстан менен күчүк жөнүндө силер аны эме уктуңар беле? Жок. Уккан жоксуңар,
Анда силер болду түрдө айткылачы, бүгүн биздин сабагыбыз кайсы, кандай темада болушу мүмкүн? Кана ким айтат? Нурбек, Эже, мен сиздин сурооңузга мындайча жооп берем. Арстан менен Күчүк экөө бири-бирине дос болушат деп ойлойм. дос болушат деп ойлойсуң. Азамат, дагы кандай? Экинчи достукту силер дагы кандай болуш деп ойлойсуңар? Демек, Нурбери бүгүн Арстан менен Күчүктүн достугу жөнүндө болушу мүмкүн деп ойлойт экен. Анда биз күндү эмне кылабыз? Карайлычы. Күндү ачайлычы. Күн азыр ачылат. Демек, биздин темабыз эмне экен? Арстан менен Кандек. Баарыңар ушул теманы ачабызбы? Арстан менен Кандек. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты, балдар, Арстан менен темабыз эмне экен? Арстан менен Кандек. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар тема боюнча маалымат алышат, окуучулардын кабыл алуусу, көңүл буруусу өсөт, окуучуларды адептүүлүккө, сынык жана бири-бирин уга билүүгө эмне кылышат экен? Тарбияланышат экен. Келгиле, эми мен силерди, балдар, баарыңарга куржунду таратып берем. Бул куржунга силер бүгүнкү алган бааңарды эмне кыласыңар? Чогултасыңар. Кантип чогултасыңар? Силер канчалык суроолорго так туура жооп берсеңер, ушул куржуңарга чүкөлөрдү эмне кыласыңар? Тизип чыгасыңар. Эми, балдар, биз азыр теманы окуйбуз, китептен. Теманы окуудун алдында, балдар, мен силерге азыр текстти өзүм окуп берем. Жаңы окуу. Кана, балдар, баардыгыбыз кулагыбызды тынчаак угуп отурабыз. Түштү. Көрсөткөндөр үчүн акча же аларга тамак кылып берүү үчүн ит, мышык алышты. Бир киши жырткыч айбандарды көргүсү келди. Ал көчөдө бир кандек итти кармап алып, айбанаттарды көрсөтүүчү жерге алып барды. Анын өзүн көргүм деп киргизишти. Кандекти алып, Арстанга жем катары капаска ыргытып жиберишти. Кандек көрөгөн кызып, капастын бурчуна бүрүшүп тура калды. Арстан кандектин жанына келип, чыттап көрдү. Кандек чалкасынан жатып калып, буттарын көтөрүп, коюрун шыйпаңдата баштады. Арстан кандектин буту менен чапчып, ала салдырып жиберди. Кандек ыргып туруп, Арстандын маңдайына арткы буту менен кош аяктап туруп калды. Арстан кандекти карады да, эки жагын кылчайып, кандекке тийген жок. Кожоюнубуз эт таштаганда Арстан эттин бир жууп алып, кандекке калтырды. Кеч кирип, Арстан уктаганы жатканда кандек анын жанына барып, анын бутуна башын коюп жатты. Ошол кезден тартып кандек Арстан менен бир капаста турду. Арстан ага тийген жок. Аны менен тамакты бирге жеп, бирге уктады. Кээде ойлоп да койчу болду. Бир күнү айбанаттардын көрсөтүүчү жайга бир төрө келди да, өзүнүн кандегин таанып койду. Бул менин итим эле. Итимди өзүмө кайтарып бериңиз, деди төрө кожоюнга. Кожоюн бермек болду, бирок капастан алып берүү үчүн кандекти чакыра баштаганда, Арстан жалын үрпүйтүп кайкырып жиберди. Арстан менен кандек ошентип бир жыл капаста бирге турушту. Бир жылдан кийин кандек ооруп, өлүп калды. Арстан тамак жебей, кандекти улам жыттап буту менен түркүлөй берди. Кандектин өлгөнүн билгенде, Арстан күтпөгөн жерден туйлап, жалын үрпүйтүп, көйлөгү менен капталын чапкылай баштады. Капастын бооруна секирип, темирди болду кемире баштады.
Арстан күнү бою капаста жуунуп туйлап айгыра берди. Анан өлгөн Кандектин жанына жатып тынч калды. Кожоюну өлгөн итти алып таштамак болду эле Арстан итке эч кимди жоготпой койду. Башка ит берсем Арстан күнүн унутат деп ойлоп кожоюну капастагы Арстанын үстүнө тирүү Кандек киргизип жиберди. Бирок Кандекти Арстан ушул замат жара тартып бар чабап салды. Анан Кандекти өлгөнүн буттары менен кучактап 5 күн жатты. 6-чы күнү Арстан өзү дагы өлдү. Балдар, анда биз баардыгыбыз карайбыз. Силер Кандек деген сөзгө тааныш сөзбү силерге? Жок, тааныш эмес сөз, Арстан кандай жаныбар балдар? Жырткыч жаныбар. Ал эми Кандек эмнеге окшош экен? Кадимки эле күчүк. Силер Кандек деген атты эч убакта эмне кылгансыңар? Укпагансыңар. Кандек бул кароосуз калган күчүк жана эң күчүктөрдүн эң кичинекей күчүгү, эмнекен иттердин эң кичинекей күчүгү эмне деп аталат экен? Кандек деп аталат экен. Аны билсе балдар текстти чынчыча окуйбуз. Дайына башта. Мурунду жапай чырткычтарды көрсөтүштү. Көрсөткөнү үчүн акчы жаларга тамак аш кылып берүү үчүн ит мышыкты алышты. Бир киши жырткыч айбанаттарды көргүсү келди. Ал көчөдө бир кеди итти кармап алып айбанаттарды көрсөтүүчү жерге алып барды. Анын өзүн көргөндө киргизишти. Кандектин алып Арстан же катары капаска ыргытып жиберди. Кандек көргөн касып капастын учунан ырышып тура калды. Арстан Кандектин жанына келип жыттап көрдү. Кандек такасынан жата калып, буттарын көтөрүп куйругун шыйпыйта баштады. Арстан Кандекти буту менен чапчып ала салдырып жиберди. Кандек ыргып туруп Арстандын маңдайына арткы буту менен кош аяктап тура калды. Кандекке тийген жок. Кожоюн эт таштаганда Арстан эттерди жууп алып Кандекке калтырды. Кеч кирип Арстан уктаганы жатканда Кандек анын жанына барып, анын бутуна башын коюп жатты. Ошол кезден тартып Кандек Арстан менен бир капаста турду. Арстан ага тийген жок. Аны менен тамакты бирге жеп, бирге убакытты кээде ойноп да койчу болду. Эми балдар, биз текст окуп чыктык, эми тексттагы бир абзацтан окуп чыктыңар, ошол окуган текстиңерди өз сөзүңүз менен айтып бересиз. Дайына баштайбыз. Сонуна жапай чырткычтарды көрсөтүштү. Аларды көрүүгө акчы жаларга тамак аш кылып берүү үчүн ит мышыктарды алышты. Азамат, Алтынай. Арстан Кандекти чапчып ала салдырып жиберди. Кандек секирип тура калып, Арстандын жанына эки кош аяктап тура калды. Кандек такасынан жата калып, куйругун шыйпыңдата баштады. Азамат, Нурбек. Баштан утаган жатканда жанына Кандек барып жата башын коюп жатты. Азамат, Адил. Кожоюну эт таштаганда Арстан эттен бир жууп алып Кандекке калтырды. Азамат, Ошол кезде тартып жана Кандек менен Арстан экөө бирге туруп, капаста бирге турушту. Ал экөө бирге тамак жеп, бирге ойношту. Азамат, демек, экөө эмне үчүн күчүк өлүп калды деп ойлойсуңар балдар? Эмне үчүн Кандек өлүп калды? Ал капаста тура берип ооруп калганы үчүн. Өлүп калган үчүн. Дагы, Азамат, дагы. Алар экөө Кандек өлгөндөн кийин Арстан кандай абалда болду? Анан Месин суроосуна жооп берем. Доосу жок кабыл болду. Доосу жок болгондон кийин ал эмне болду? Ачууланды, көрдүңбү? Демек бүгүнкү сенин тооңдун аты эмне экен? Достук. Демек бул Арстан достукка аябай эмне болгон экен? Бекем болгон экен, Азаматсың ана. Андан силерге балдар карточка таратып берет. Ошол карточкага эмне кыласыңар? Суроолорго жооп бересиңер. Кандай? Өзгө силер экөө бар. Тест бүтүңөр кол чабыңыз да.
даяр экен, Райана? Эжемездин суроосуна мындай жооп берем. Эмне үчүн Арстан кандекти жеп салган жок? Силердин кандай оюңар? Анткени Арстан кандек менен дос болчу. Ошон үчүн жеп салган жок. Башында Арстан кандекти кандай мамиле жасады эле кандекке? Агай орой Орой мамиле жасаган. Азамат, Райана, азаматсың. Мен сиздин суроосуна мындай жооп берем. Кандай эмнеден улам өлүп калды деп ойлойсуңар? Ал капаста отура берип, ооруп өлүп калды деп ойлойм. Азаматсың. Жакшы. Нурпери сен де жакшысың. Нурпери? Кандектин Арстанды эркелегени силерге жактырбы ооба? Ооба, азамат. Аруке? Эжемездин суроосуна мындай жооп берем. Арстан эмне үчүн өлүп калды деп ойлойсуңар? Ал досу жок болгондуктан өлүп калды. Доосун эмне кылды? Сагынып, кусалыктан эмне болуп калды? Өлүп калды деп ойлойсуң. Ачкалыктан өлүп калды деп ойлойсуң. Токтотор. Балдар, Арстан менен кандекке класстер түзөсө, кана достуктогу силер Арстанга класстер түзөсүңөр. Ал эми ынтымактогу силер кандекке? Ал кандай жаныбар? Ошол боюнча эмне кыласыңар? Класстер түзөсүңөр. Демек, достуктогу бүтүпсүңөр, кана? Чыгабыз класстарга. Аманат чык, алдынан окуп беребиз. Арстан күчтүү, жырткыч, жапайы, азуу болот. Азуу деп атасың. Азаматсың. Кийинки топ келебиз. Кандек коросуз калган? Кандек коросуз калганчы? Кароосуз калган, Кароосуз. Акылдуу, үйдөн бар ит адамдын досу. Азамат ит адамдын эмеси досу. Силердин азыр бааңарды берип коеюн, Балдар, эми биз бүгүнкү сабак боюнча мен силерге азыр 5 суроодон турган тест берем. Ошол тест менен иштейбиз, Бүтүңөрбү балдар? Келinglar. Демек балдар, биз сабакты бышыктоодо биз баардыгыбыз бүгүн ортосуна эми бүгүн сабакка силер кызыктуу болдубу? Сабак силерге эмнесинен жакты? Кайсы сөзгө силер түшүнбөй калган, кайсы суроого? Мына ошолорду силер могу эмне кагазга өзүңөрдүн суроолоруңузду жазасыңар. Сурооңорду жазып бүтсөңөр, анда бирок ортосуна алып келип эмне салабыз. Экран азаттан келебиз.